Тасманын башталышы Япония өлкөсүнүн борбору Токио шаары. Шаарда кыймыл аябай көбөйүп, унаалардагы жөө жүргүнчүлөр дагы көп санда болчу. 3 дос шаардын борборунда жолугалы деп уюлдук аппаратта бири-бири менен кат жазышып, батыраак келгиле деп бири-бирине кайра-кайра эскертип келе жатышкан. Алардын бири Арису кылган ишинин дайын жок компьютердик оюндарды ойноп эле жүрө берчү. Ошондуктан атасы менен дагы бир тууган агасы менен дагы мамилеси эч эле оңолчу эмес. Экинчиси Каруба иштеп жаткан жериндеги жетекчисинин аялы менен ойноштук кылып, аны менен мушташып жумушунан дагы айдалат. Үчүнчүсү Тёта офистердин биринде иштеп, апасы ар дайым эле акча сурай бергендиктен бербей да кое албай акыры чарчап чыгат. Көп өтпөй эле каармандарыбыз көздөгөн жеринде чогулушуп ар кайсыны бир сүйлөп, бирок өздөрү жашап жаткан жашоону ойлонушуп, деги туура эле жолдо бара жатабызбы? Эртеңки күнү келечекте бизди эмне күтүп турат деп бир топко ойлонуп калышат. Негизи каармандарыбыз үчөө бириккен мезгилде олуттуу нерселерди ойлонушпай чын жүрөктөн жыргашчу. Бул жолу дагы эл арасында кыйкырып ойношуп, бири-бирин тасмага түшүрүп, жолдун ортосунда байкабай чыгып кетишип, алардын айынан унаа кырсыкка учурайт. Анда каармандарыбыз ал жерден качып жөнөшүп, тартип сакчылар аларды байкап коолап жөнөп, кайда барарын билбеген 3 дос ажатканалардын бирине кирип алып жашынып алышты. Каармандарыбыз унчукпай бир топко көтүшүп, бир мезгилде эле жарык өчүп, айлана чөйрө тыптынч болуп калат. Алар эчтекени түшүнбөй эле сыртка чыгышып, бир дагы тирүү жан табышпай, буга чейин эле адамдардан бошобогон көчөдө эч кимдин калбагандыгын көрүшөт. Эчтекени түшүнбөгөн каармандарыбыз буга чейин иштеген жерлерине барып дагы адам таба алышпай, баштары маң болуп, деги эмне болуп жатат деп бири-бирине суроо салып олтуруп калышат. Мне это даже по душе. Что? Алар болуп жаткан окуянын түпкүрүнө жетишпей, бирок дүйнөдө үчөөбүз эле калган болсок сонунго, иш кылыш керек деп башыңы дагы оорутпайсың, эч ким сенин мээңди жебейт. Каалагандай жашайсың деп Арису менен Тётага жалгыз калган аябай жакты. Бирок алардын оюна Каруба эч эле кошулгусу келген жок. Анткени ал кыздарды жакшы көргөн, кызсыз калууну каалабаган немеле. Ошол мезгилде эле имараттын биринде жарык пайда болуп, оюнчулар кош келипсиңер деген жазуу көрүнөт. Анан дагы төмөнкү жакка баргыла деген багыттооч көрсөтүп, каармандарыбыз ал жакка чуркашып түшүнүксүз жарыктары жанган имаратка туш болушат. Каармандарыбыз имаратка киришип, оюнду башташ үчүн төмөндөгү жакка баргыла деген багыттарды көрүшүп, кызыл түстөгү эшик жана ар бир адам бирден алгыла деген уюлдук аппараттарды көрүшөт. Каармандарыбыз уюлдук аппараттарды алып жатышса, ал жерге орто жаштагы кыз келип, анын артынан кичинекей окуучу кыз дагы келет. Каармандарыбыз уюлдук аппараттарды кармап туруп калышса, кызыл эшик ачылып, алар кирген мезгилде бул тандоо үчүн силерге 2 мүнөт убакыт берилет. Туура эшикти тандагыла деп убакыт азая баштады. Бул жагдайга түшкөн каармандарыбыз эчтекени түшүнбөй, оюндун башталгандыгын деле сезбей, убакыттын азайгандыгын деле карабай, 2 эшиктин бирөөсүн ачпай тура беришти. Бир мезгилде эле жаш кыз деги эмне болуп жатат деп эле эшиктердин бирин ачып жиберсе, анын башын лазер күйгүзүп ошол жерде өлөт. Бул абалды көргөн каармандарыбыз маселенин олуттуу экендигин түшүнүп, экинчи эшикти ачып ал жакка кирип кетишсе, биринчи бөлмөдө убакыт бүткөндөн кийин от чыга баштайт. Көрсө берилген мөөнөттө туура эшикти таппасаң, куйкаланып өлөт экенсиң. Анда каармандарыбыз өздөрүнүн ийгилигине таянып, бөлмөдөн бөлмөгө ийгиликтүү өтүшүп, бирок божомолдоп эшикти ачуу аларды тирүү алып калбастыгын түшүнүп, Арису ойлоно баштайт. Анткени компьютерде көп ойногон Арису башкатырма тапшырмаларды оңой чыгарчу. Ошондуктан ал дароо эле болуп жаткан оюндун үстүнөн ой жүгүртүп, кагазга чийип, кайсы эшиктерди ачып туура чыгып кетүү маселесин бат эле чечип коет. Анткени каарманыбыз бир көргөн нерсесин эстеп калып, аны логикага салып, имараттын түзүлүшүн чыгарып, акыркы эшикти ачышып, имараттан аман эсен чыгып кетишет. Бир учурда эле алардын уюлдук аппаратына куттуктоо сөзү келип, силерге 3 күндүк виза берилди деген маалымат келет. Ошол мезгилде алардын алдында бейтааныш адам пайда болуп, бул жерде оюн эч качан бүтпөйт экен. Мен чарчадым, бүгүн менин визамдын убактысы аяктайт. Болду, эми ойнобоймун деп жаткан мезгилде асмандан лазер түшүп, ал адам дагы өлөт. Тасманын кийинки көрүнүшүндө каармандарыбыз тамак аш табышып, курсактарын тойгозуп, алар менен ойноп жаткан кыздын аты Саури экендигин билишип, ал жуунуп жаткан учурда жарык өчүп, дагы эле каармандарыбыздай абалга түшкөндүгүн айтып берет. Бирок кызыгы Саури мындай абалга 3 күн мурда түшүп, бир оюнду өтүп, андан аман калып каармандарыбыз менен өткөн оюну экинчиси экен. Муну уккан 3 достун маселеси дагы татаалдашты окшойт. Анткени алар үчүн шаардагы адамдардын бардыгы кечээ күнү гана жоголсо, Сауринин жашоосунда адамдар 3 күн мурда жоголуптур. Демек шаардагы адамдар жоголбой эле каармандарыбыз өздөрү башка ааламга түшүп калган сыяктуу.
Андан дагы кызыгы ал жерде бир эле каармандарыбыз эмес, ар кайсы жерде ар кандай топтогу адамдар бар экен. Алардын дагы мөөнөтү келип, жарыктар жандырылып, оюндары башталып, ошол убакта Арису менен Каруба сүйлөшө башташат. Алардын үчүнчү досу Чотанын буту буга чейинки оюнда жаракат алган болчу. Ошондуктан каармандарыбыз ал досу кийинки оюнга катыша албастыгын түшүнүп, биз 3 күндүк убакытты күтүп олтура бербей башка оюнга катыша берели. Анткени Чота бутунун жаракатынын айынан ойной албашы мүмкүн. Биз кийинки оюндан дагы аман эсен чыксак, Чотага убакыт утуп беребиз. Балким оюнчулардын арасынан дарыгер таба алабыз деп бир келишимге келишип, Чота менен Саурини калтырып эки каарманыбыз жөнөп кетишет. Каармандарыбыз жарык жанган жерге барышса, ал жерде бир нече адам топтолуп, кээ бирлери үчүн бул оюн биринчи болсо, кээ бирлери буга чейин эле ойношуп, кээ бирлери бул жердеги оюндарды ойной беришип, тажрыйбасы мол аябай олуттуу адам болуп калышыптыр. Бир мезгилде уюлдук аппараттарга маалымат келип, оюндун аты Бекинбечек деп аталып, чоң имараттын ичинде берилген мөөнөттө издеген адамдан жашынып калыш керек. Эгер 20 мүнөттүн ичинде издеп жаткан адамга көрүнбөй коопсуз бөлмөгө бекингенге жетишпесе, имарат толугу менен жарылып, жетишпегендердин бардыгы өлөт экен. Ошентип оюн башталып, катышуучулардын бардыгы өздөрүнүн аракетин көрүшүп, бир мезгилде эле ал жерде мылтыкчан адам пайда болуп, алдынан чыккандарын аткылай баштайт. Көрсө ушул адамдан жашынганча коопсуз бөлмөнү табыш керек экен. Арису! Аттын башын кийип алган мылтыкчан адам алдынан чыккандардын бардыгын атып өлтүрүп, кээ бири мындай абалга чыдай албай имараттан чыгып кетип лазерге күйүп өлөт. Оюнчулар ар тарапка катышып керектүү бөлмөнү издеп, оюнчулардын арасынан Шамдагай дубалдан мыкты тырмышып чыккан Усаги деген кыз менен таанышабыз. Ал кабаттан кабатка оңой эле секирип, мылтыкчан адамдан качып, оюнчулардын бири Сюнтара эң үстүңкү кабатка чыгып алып, оюнду сырттан карап турган. Көрсө Сюнтара мындай оюндардын көбүнө катышып тажрыйбалуу болуп калгандыктан, алыстан эле жагдайды байкап жеңүүнүн жолун таап алат экен. Каармандарыбыз болсо бул оюнду кантип жеңебиз деп ойлонушуп, ал жердеги башка оюнчуларга кыйкырып, мылтыкчандын кайда жүргөндүгүн айтышып, силер дагы мылтыкчандын кайда жүргөндүгүн айтып тургула. Бул жерде жалгыз жеңе албайбыз, күчүбүздү бириктирели деп бардыгына маалыматын жеткирет. Бул ойго башкалары дагы макул болуп, үчөө биригип алып мылтыкчанды өлтүрмөй болушуп, экөө керектүү бөлмөнү издей башташат. Мылтыкчанды өлтүрөбүз деген үчөө ага каршы чыгышып, бирок ал дагы аябай күчтүү экендигин билишип, анын бычагынан каармандарыбыздын бири Каруба жаракат дагы алат. Бул убакта Арису менен Сюнтара керектүү бөлмөнү табышып, ал жакка киришип, бирок ал жакта жашынган мылтыкчандардын дагы бирөөсү бар экен. Каармандарыбыз ага каршылык көрсөтүп, окуя болуп жаткан бөлмөгө Усаги дагы шашылып, бул убакта экинчи тарап биринчи мылтыкчанды толугу менен жок кылышты. Бөлмөдөгү каармандарыбыз дагы акыр аягы экинчи мылтыкчанды жерге жыгышып, эки баскычты бир убакта басыш керек болгондуктан убакыттын акыркы секундтарында гана басканга жетишип калышты. 2, 1. Көрсө буга чейинки каармандарыбызды аткылап жаткан аттын башын кийип алгандар дагы жөнөкөй эле оюнчулар экен. Анткени алар жеңилип, каармандарыбыз баскычты басканга жетишип калгандыктан, бирөөсүнүн мойнундагы жарылуучу зат ишке кирип дароо эле жарылат. Окуя аяктап, мойну жарылган аялды көргөн Арису өзүн күнөөлүү сезип, бир башкача болуп өзүнө келе албай жатса, Усаги ага күч-кубат берип, бул оюнга эч ким өзү каалап келген жок, башка аргабыз болбоду да деп бардыгы өздөрүнүн жайларына кетишип, оюн аяктагандан кийин эки дос дагы кайрадан Чотанын жанына барышат. Бирок өкүнүчтүүсү, ким оюн ойнобой турган болсо, визалык күнү узарбайт экен. Ошондуктан Чота менен Сауринин визасынын бүтүшүнө бир эле күн калып, эртеси күнү оюнга чыгыш керек болуп, 4 каарманыбыз кайрадан эле оюн боло турган жакка жөнөшөт. Алар ойной турган оюн бул жолу карышкыр деп аталат экен. Төртөө тең башына атайын даярдалган аппаратты кийишип, алардын бирөөсү карышкыр болуп тандалып, үчөө жашынып карышкыр койлорду табыш керек болот. Эгер карышкыр бирөөнү тапкан болсо, табылган адам карышкырга айланып, эң эле кызыгы 15 мүнөт аяктагандан кийин ким карышкыр бойдон калса, ошол адам жеңүүчү болуп чыгат экен. Каармандарыбыз оюндун шартын угушуп, бирок анын логикасына такыр эле түшүнө алышкан жок. Бирок тартип боюнча аягында бирөө гана жеңүүчү болот экендигин билишип, эмне кылаарын билбей калышты. Саури болсо, ким карышкыр болсо, ошонун жүзүн түз карасаң өзү карышкыр болуп калат экендигин билип, карышкыр бойдон 15 мүнөт чыдап койсом тирүү калат экенмин деп, өзүнө карышкырдыкты тандайт дагы каармандарыбыздан качып жөнөйт. Бул нерсени түшүнгөн Каруба анын артынан коолап жөнөдү. Каарманыбыз кызга бат эле жетип, карышкырлыкты өзүнө алып, Карубанын атын айтса, ал Арисуну карап карышкырлык Арисуга өтөт. Анда ал бардыгына кайрылып, урушпай тургулачы, мен маселени чечемин. Чогуу бул оюндан чыгып кетсек болот го деп алардан алыска качып, өз алдынча барып алып, ал жерде тандоого берилген шаймандар менен башындагы аппаратты кесүүнүн аракетин көрө баштайт. Бирок Арису кандай жолун жасабасын, башындагы аппараты кесилген жок. Муну өзү дагы түшүнгөн Арису эмне кылышын билбей, бир гана адам тирүү калат экендигин түшүнүп, жанында жүргөн досторунун буга чейин ага жасаган жакшылыктарын эстеп, атасы менен бир тууган агасынан дагы досторун көбүрөөк жакшы көрөт экендигин билди. Ошондуктан каарманыбыз досторунун атын айтып, аларга кыйкырып издеп жөнөйт. Анткени ал карышкырлыкты экөөнүн бирөөсүнө өткөрүп берип,
Өзү 15 мүнөт убакыт аяктагандан кийин өлүп калууну чечкен. Бирок бул үч каарманыбыздын ортосунда чыныгы достук мамиле бар эле. Анткени Карубадагы Тётадагы Арисунун кыйкырыгына жооп беришпей, тескерисинче анын өзүн тирүү калтырууну каалашып унчукпай олтура беришет. Ал эле эмес Тёта анын жанындагы Сауринин дагы боозун жаап, аны дагы кыйкыртпай Арису такыр эле досторун таба албай коет. Ошентип 5 секунд калгандыгына Каруба каарманыбыздын артында пайда болуп, "Досум, мен сага ыраазымын" деп башы жарылып бул дүйнө менен кош айтышып кете берди. Бул окуядан кийин буга чейинки оюнда дуалдан тырмышып оңой эле чыгып кеткен Усагини көрө баштайбыз. Ал эрте менен туруп машыкканча атайын койгон тузактарына барып, тузактарынын бирине коён түшүп калгандыгын көрүп тамактанганды алып келе жаткан. Усаги келе жатып эле Арисунун жерде жаткандыгын көрдү. Каарманыбыз тирүү болгондугу менен жамгырга карабай кыймылдабай жаткан болчу. Усаги аны өзү менен алып кетип жашаган жерине алып барып, Арисуну тамактандырып өзүнө келтире баштайт. Бирок каарманыбыз досторунун айрылганына өзүнө өзү жини келип, бул нерсенин бардыгына мен күнөөлүмүн деп, алардын артынан өлгүсү келип ызалана баштайт. Бирок Усаги ага күч кубат берип, мурдагы оюнда сен биздин бардыгыбызды куткарып калдың. Эгер сен адамдарды уюштурбаганда ал оюндан өтө алмак эмеспиз. Менимче досторуң туура эле чечим кылды, анткени сен деле ошол нерсени кылмаксың. Эми жөн эле визаңдын мөөнөтү бүткүчүңдү жата берип өлүп калганда эмне пайда? Андан көрө каза болгон досторуң үчүн күрөш десе Арисуга бул сөздөр дем күч берди окшойт. Анткени ал ордунан туруп Усаги менен биргеликте кийинки оюнга катышууну чечет. Бир мезгилде кечкирип адаттагыдай оюн башталып, каармандарыбыз багыт боюнча барышып, ал жактагы автобустун ичинде 3 достун олтургандыгын көрүшөт. Алар буга чейин 4 оюнду биргеликте өтүшүп, арасынан бирөөсүнүн буту жаракат алыптыр. Бул жолку оюндун тартиби боюнча каармандарыбызга 2 саат убакыт берилип, оюндагы белгилүү аралыкты аман-эсен басып өтүшүңөр керек деп оюндун аты аралык экендиги билинет. Өкүнүчтүүсү жанагы 3 достун бирөөсүнүн бутунда жаракаты бар эле. Ошондуктан ал чуркай албастыгын түшүнүп калган 2 досу менен коштошо баштады. Анткени ал дагы 2 досуна жүк болоорун билип ал жерде калууну чечип, досторуна түшүндүрүп алар автобустан түшүп кетишет. Бул абалды көрүп турган каарманыбызда дагы бир аз күч кубат пайда болду окшойт. Анткени анын дагы достору азыркы автобуста калган баладай, сен биз үчүн жашашың керек деп өлөр алдында айткан эле. Оюнду баштаган каармандарыбыз 5 чакырымдай чуркап барышып, ал жерде даярдалган сууларды көрүшүп, бирок бул нерсе бизге атайын коюлган капкан болушу мүмкүн деп сууларды ичишкен жок. Сапарын улаган каармандарыбыз бир мезгилде алардын алдында жаныбар пайда болгондугун көрүшүп, кайрадан артка качышып, алдыда өтө чоң пума келе жаткандыгын байкашат. Жырткычтан качкан каармандарыбыз арт тарапка тарашып, пумадан жашынып, арасынан бирөөсү колунда бычагы болгондуктан жырткычты өзү тарапка чакырды. Анда пума аны тиштегилеп, ал дагы бычагы менен сайгылап, ал каармандарыбызга чуркагыла деген буйругун берип, жырткыч алаксып калган мезгилде каармандарыбыз качып кеткенге жетишет. Ошентип алар 1 саат чуркашып 8 чакырымды басып өтүшкөн. Бара жаткан Арису ал жерде жүктөлүп турган эски үлгүдөгү шайтан арабаны көрүп, каза болгон досу Тёта микрочип орнолбогон эски үлгүдөгү буюмдар иштейт экендиги айткандыгы эсине түшөт. Анда каарманыбыз жанагы шайтан арабанын күйүүчү майын текшерсе бар болуп чыгат. Ошол мезгилде Арисунун оюна бир нерсе келип, силер мындан ары чуркап бара бергиле. Биз биринчи жолуккан автобустагы эски үлгүдөгү болчу. Демек мен бул шайтан арабадагы күйүүчү майды ага куюп жүргүзө аламын. Автобустун ачкычы ордунда экендигин байкадым эле деп шайтан арабаны сүйрөп жөнөйт. Бул убакта сапарын улаган 2 каарманыбыз Марага жетиштиби айтор. Алар бара жаткан туннель андан ары жабык болуп чыгат. Шайтан арабаны сүйрөп бара жаткан каарманыбыз пума кол салган адам өлүп, ал адамдын бычагынан пуманын дагы өлгөндүгүн көрөт. Арису көп убакыт жол жүрүп, убакыттын бүтүшүнө 5 мүнөт калган мезгилде автобуска жетип барды. Бул убакта экинчи тараптагы каармандарыбыз жакта кыймыл пайда болуп, тосулуп турган темирдин бекиткичтери ыргып, ал жактан суу ага баштайт. Муну көргөн 2 каарманыбыз артты көздөп чуркап жөнөштү. Каармандарыбыздын бири жерге жыгылып, суунун астында калып, Усаги өтө ылдам чуркап, алдында Арису менен буту ооруган бала автобусту айдап келе жаткандыгын көрөт. Автобустун эшигинен Арису Усагини куткарып калып, бирок баары бир алар суунун астында калышып, бир топ убакыттан кийин ойгонушуп капталына жыгылган автобустун үстүнө чыгышат. Көрсө автобустун бир бетинде Мара деген жазуу бар экен. Демек каармандарыбыз эч жака чуркабай эле ошол автобуста олтуруп, оюндун бүтө турган мөөнөтүн күтүп бардыгы тең жеңүүчү болсо болмок экен. Бирок бул жолу экөө каза болуп, 3өө гана аман калышты. Буту оорукчан бала оюндан кийин каармандарыбызга ыраазычылыгын билдирип ал жерден кетет.
Ошентип биргеликте оюндарда өткөн каармандарыбыз дос болушуп бир тайпага айланып, бири-бирине билгенин үйрөтүп Арису Усагиден аңчылыкты үйрөнө баштайт. Анткени Усаги атасы менен тоолорго чыгып аңчылыкты үйрөнүп, аскалардан чыгып жүрүп, ошондуктан дубалдардан оңой эле тырмышып чыгып кетет экен. Каармандарыбыз кечинде ар кайсы оюндар болгон жерге барышып, ал жактагы жагдайларды байкашып, бир күнү оюндан кийин адамдар топтолуп алып, унаалар менен бир жакка кеткендигин көрүштү. Каармандарыбызга алардын кайда барышы кызык болуп, артынан аңдып жөнөшүп, жээктердин биринде жарыгы жанган өтө чоң имаратты көрүшөт. Ошол убакта эле белгисиз адамдар алардын башына тапанча такап өздөрү менен алып кетишет. Көрсө бул жайда көп убакыттан бери жүргөн адамдардын бири атайын уюм түзүп, жалгыз оюнду жеңүү мүмкүн эместигин түшүнүп, адамдарды чогултуп, биргеликте оюндарды өтүп, оюндун негизги маанисин түшүнө баштаптыр. Көрсө ар бир оюндун деңгээли жана түрү ал оюнда көрсөтүлгөн картага жараша болот экен. Демек жалпы 52 карта болсо, бардык деңгээлден өткөндөн кийин бул оюндан чыгып кетсе болот. Бирок деңгээлдердин бардыгын өткөндөн кийин бир эле адам чыга алгандыктан, чогулушуп ар кайсы деңгээлден биргеликте өтүшүп, бардык деңгээлде утуу мөөнөтүн тездетүүнү максат кылышыптыр. Ошондуктан алар каармандарыбызды өздөрүнүн катарына кошуп алышат. Көрсө алар бул жайга көнүп, күйүүчү майдын жардамы менен жарык иштеп чыгарышып, анан дагы эски унааларды таап, аларды айдап колдонушат экен. Кечинде бардыгы майрамдашып, жеңил кийимдерин кийип алып бийлей башташып, оюндардын башталгандыгы белгилүү болуп, дароо эле бардыгы оюнга жөнөп кетишет. Көрсө ал жердин башчысы тарабынан кимиси кайсы оюнга барары белгилүү болот экен. Биз алардын арасынан буга чейин каармандарыбыз менен оюндардын биринен өткөн Сюнтара жана аскердик шим кийген оюнчулардын бирин көрөбүз. Ошентип ар кимиси ар тарапка кетип, оюндар башталып, Арисудагы бир топ адам менен биргеликте суу аккан жерге барып туруп калды. Алардын бул жолку оюну чырак деп аталып, суу көтөрүлүп токторго жеткичеңде чыракты жандырыш керек болот. Бирок 3 жандыргычтын бирөөсү гана чыракты жандырат экен. Ошондуктан каармандарыбыз катуу ойлонуп, маселени чечүүнүн жолун издей башташат. Ал жердеги оюнга катышып жаткан уюмдун башчысынын адамдарынын бири маселени Арису чечиш керек деп айтып, биз Арисунун жөндөмүн көрүшүбүз керек деп, бардыгы жардам бербей ал жерде туруп калышты. Арису оюндун тартиби боюнча эшик жабылган учурда жарыкты канча жолу жандырса деле боло берет экендигин билип, оюнчуларга эшикти жапкыла деп буйругун берип, биринчи жандыргычты жандырды. Андан соң эшикти ачып чыракты кармап көргүлө десе, Куин деген кыз чыракты кармап ысык экендигин билип, демек биринчи жандыргыч туура жооп экендигин билип, дароо эле оюндан утуп чыгышат. Алар оюндан кайтып келишип, Арису менен Усаги бири-бирин көрүп кубанып, бир мезгилде уюмдун башчысы чогулуш уюштуруп, ал жерге Арисуну дагы чакырат. Анткени Арису өтө жөндөмдүү экендигин буга чейин оюнда көргөн анын бардыгын башчысына айтып барыптыр. Көрсө ал жерде мыкты оюнчулар чогулуп, алардын арасында аскер кийимин кийинген Агуни дагы бар эле. Көрсө Агуни уюмдагы атайын түзүлгөн аскерлерге башчылык кылып, ал жердеги курал-жарактардын бардыгына жоопкерчиликтүү адам экен. Бир мезгилде чогулуш башталып, андан аркы саясатты кандай улантабыз деп сүйлөшүшүп, көптөн бери табылбай жаткан карталардын бири 10 жүрөктү кантип табабыз деп маселени чечүүнүн жолун издей башташат. Убакыттын өтүшү менен ал жерде жашап калган каармандарыбыз ал жактан жөн эле кете албастыгын түшүнүп, ал эле эмес кетүүгө аракет кылгандарды атып өлтүрүп бир жерге үйүп койгондугун дагы көрөт. Анда Арису уюмдун мүчөлөрүнүн ар кайсы маалыматтарды чогултуп, эч бири Токионун аймагынан чыкпагандыгын билип, буга чейин уюмдун башчысы айткандай, карталардын бардыгын чогултпаса оюндан чыга албастыгын түшүндү окшойт. Ошондой күндөрдүн биринде анын жанына Сюнтара менен Куин келет. Алар каарманыбызды көптөн бери аңдып жүргөндүгүн айтышып, аны менен оюн бөлүшүп, биз дагы сага окшоп бул уюмдан кеткибиз келет, бирок бул жерден качуудан башка арга жок. Ошондуктан ишти биргелешип алып баралы. Буга чейинки карталарды урдаганча качышыбыз керек десе, каарманыбызга бул ой дароо эле жагат. Бирок алардын ою ишке аша эле жаңы маселе пайда болду. Буга чейин уюмдун башчысынын визалык күнү бүтүп, ал оюнга кетип, буга чейин эч бир оюндан утулбаган башчы бул жолу өлүп келет. Бирок анын көкүрөгүндөгү октун изин көрүштү. Сыягы буга чейин аны жаман көрүп жүргөн аскер башчы Агуни өзү эле өлтүрүп койгон окшойт. Анткени ал өлгөндөн кийин Агуни ал уюмдун башчысы болуп, тез эле уюмду башкарып падыша болуп олтуруп калат. Эми каармандарыбыз чындап эле ал жерден качпаса болбой калды окшойт. Анткени жаңы эле бийликти алган аскерлер аябай мыкаачы немелер болчу. Новый лидер толкает речь в фойе. Төртөө мерчемдегендей Агуни элдин алдына чыгып сүйлөп жаткан мезгилде максаттарын ишке ашырышып, башкалары ага маалыматтарды жеткирип турушса, Арису карталарды урдаганы жөнөйт. Бирок ал башчынын бөлмөсүнө кирип сейфти ачууга аракет кылып, Сюнтара берген сыр санды жазса, сейф такыр эле ачылбай койду. Ошол мезгилде Агуни ал жерге адамдар менен жетип келип, алардын артында Сюнтаранын жүргөндүгүн көрөт. Көрсө Сюнтара өзүнүн максатын ишке ашырып, сейфти текшериш үчүн каармандарыбызды курмандык кылыптыр. Агунинин адамдары Арисуну байлап салышып, визалык мөөнөтүң бүтсө өзүң өлөсүң деп айтышып, биз сенин курбуң Усаги менен ырахаттаналы деп кызды зордуктоонун аракетин башташат.
Сюнтара болсо бул убакта Куин менен өзүнүн аракетин баштап, буга чейин Агунинин кыймылын байкап сейфтин кайда экендигин билип алыптыр. Ошондуктан Сюнтара бул жолу эч кандай кыйынчылыгы жок эле карталарды уурдап кетти. Бирок ошол мезгилде эле ал жердин жарыгы бир өчүп кайрадан жанып, айлана чөйрөнүн бардыгын лазер курчап, имарат толугу менен оюн талаасына айлангандыгы билинет. Убакыттан пайдаланган Усаги боштондукка чыгып, мындай абалга биринчи жолу кабылган ал жердегилердин бардыгы таң калышып, бирок оюн башталарын түшүнүп, уюлдук аппаратты бирден алышып, оюндун шартын уга башташат. Алар топтолуп калса, ал жердеги жашоочулардын биринин көкүрөгүнө бычак сайылып өлүп жатыптыр. Анда оюндун аты Жескемпир деп аталып, бул кызды өлтүргөн Жескемпирди 2 сааттын ичинде таап, эшиктеги күйүп турган отко ыргытышыңар керек. Жескемпир аял киши эле эмес, эркек дагы болушу мүмкүн. Анда оюн башталды деп 2 сааттык мөөнөт аркага кете баштайт. Сложность. Десятка червей. Бул жолку оюн буга чейинки оюндардын эң татаалуу болуп, картадагы 10 жүрөк берилип, адамдар дароо эле оюнду башташып, арасынан Жескемпирди издей башташат. Бир мезгилде ал жерде Агуни пайда болуп, аскерлердин арасында Жескемпир жок. Демек Жескемпир силердин араңарда, эгер өзү чыкпай турган болсо, мен силердин бардыгыңарды өлтүрөмүн. Кандай болбосун оюнду жеңип чыгабыз деп куралчан аскерлерине буйругун берип, алар чекеден адамдарды аткылап жок кыла башташат. Аскерлер өлтүргөн адамдарды алып чыгып отко ыргытышып, имараттын ичинде өрт дагы чыгып, адамдар ар тарапка качышып, катуу ызычуу башталат. Усаги болсо ал жердеги жалгыз калган уюлдук аппаратты көтөрүп алып, байланып олтурган Арисуну издеп жөнөдү. Бирок ал канчалык аракет кылып, ар бир бөлмөнү карабасын, каарманыбызды такыр эле таппай. Бул убакта ызычуу уланып, адамдардын арасынан күчтүүлөрү аскерлерге каршылык көрсөтө башташат. Алардын бири Куин кылыччан менен мушташып баштаса, Сюнтара тамбашка чыгып алып, адамдарды аткылап жаткан аскерди өрттөп салат. Биз ушул жерде кылыччан бала менен мушташып жаткан Куинден өтө күчтүү экендигин көрөбүз. Анткени ал арык жанына карабай кылыччан менен катуу беттешип, көп убакыт өткөрбөй эле аны жерге жыгып секирип барып өлтүрө чабат. Бул убакта Арису байланган оозун бошотуп жардамга деп кыйкыра баштап, аны издеп жүргөн Усаги бөлмөлөрдүн биринен үндү угуп, дароо ал жакка кирүүгө шашылды. Бирок эшик жабык экендигин көргөн каарманыбыз терезе аркылуу кирип, байланып жаткан каарманыбызды бошотуп, аман эсен алып калат. Бул убакта аскерлердин дээрлик октору деле түгөнүп, адамдардын көпчүлүгү өлүп, аларды отко ыргытышып, дагы деле Жескемпир табылып элек болчу. Усаги каарманыбызга оюндун бүтүшүнө жарым эле саат калгандыгын айтып, ага оюндун тартибин түшүндүрсө, каарманыбыз эмне кылышын билбей эле ойлонуп олтуруп калат. Бирок көп өтпөй эле Арису оюнун тереңине жетип, болуп жаткан оюндун тартибин жана анын максатын түшүнүп, Жескемпир ким экендигин аныктап чыкты окшойт. Кажется, я знаю, кто ведьма. Бул убакта оюндун бүтүшүнө 15 мүнөт калып, тирүү адамдар саналуу эле калышып, Агуни адамдары менен аларды дагы өлтүрүүгө даярданып жаткан. Ошол учурда эле каарманыбыз ал жерге чыгып келип, Агунини токтотууга аракет кылып, сен адамдарды эмне үчүн өлтүрүп жатасың, аларды өлтүрбөй эле тапшырманын жандырмагын тапса болот го. Ушунча өлүмдүн эмнеге кереги бар эле десе, Агуни жини келип каарманыбызды сабай баштайт. Бети башы канжалаган Арису сөзүн улантып, Жескемпир чындыгында ким экендигин билемин деп айтып, өлүп жаткан кыз чындыгында өзүн өзү өлтүргөн, Жескемпир ошол болчу деп бардыгынын оозун ачырат. Анткени каарманыбыз буга чейин так эле ушундай картанын 7 жүрөк оюнунда досторун жоготуп, мындай оюндун түрүндө логика такыр жок экендигин, анан дагы оюндун уюштуруучусу адамдардын бардыгын өлтүрүүнү максат кылгандыгын айтып берет. Ошондуктан бул жолу оюндун уюштуруучусу Агунини колдонуп, оюнду шылтоо кылып, ал жердеги адамдардын көпчүлүгүн өлтүрүп салды. Ошол учурда ал жерге Ан келип, кызга сайылган бычакты изилдеп, ал жердеги кол издерди тапкандыгын айтат. Кол издер бычакта тескери кармалгандыктан чындап эле кыз өзүн өзү өлтүргөндүгү толугу менен аныкталат. Ошол мезгилде эле имаратта өрт жалындай баштап, буга чейин тамбашта өрттөнүп кеткен аскер ал жерде пайда болуп, мылтыгы менен эчтекени карабай эле ал жердегилердин бардыгын аткылай баштайт. Бул нерсени көргөн Агуни өзүн күнөөлүү сезип, мылтыкчан аскерди көтөргөн бойдон отко секирди. Башка оюнчулар Жескемпир табылгандан кийин аны көтөрүп отко ыргытышып, бир канча убакыттан кийин уюлдук аппараттарга силер жеңүүчү болдуңар деген маалыматтар келе баштайт. Ошентип бир топ адам бул оюндан аман эсен чыгышып, бирок алар буга чейин жашаган имарат толугу менен күйүп кетти. Бул окуялардан кийин канча убакыт өткөндүгү белгисиз каармандарыбыздын изилдөөсүнүн жыйынтыгы чыгып, алар оюнду уюштуруучулардын кеңсесин таап, бирок ал жердегилердин бардыгы өлүк экендигин көрүшөт. Демек оюндун чыныгы уюштуруучулары ал жердеги кеңсе билинип калгандан кийин бардыгын жок кылышкан окшойт. Айткандай эле бир нече күндөн кийин оюндун экинчи бөлүгү башталгандыгы билинип, буга чейин сандары бар карталар ойнотулган болсо, эми тамгасы барлар кошулган болот. Кандай болбосун достор, ушундай мүнөттөр менен тасмабыз аягына чыкты. Тасма жакса мыкты белгисин басып, оюңуздарды сөзсүз калтыра кетиңиздер. Анда эмесе кийинки тасмадан жолугушканча ден соолукту жакшы карап, кандай учур болбосун досторубуз менен ар дайым жакшы мамиледе бололу.